Бирөө көрүп жан дүйнөсү жашарат, бирөө турат урайын деп жакалап. Кандан алыс азгырыкты жолотпой, кандай кыйын адам болуп жашамак деп жалпыңыздардын бүгүнкү кутман таңыңыздар менен дейли, кадырман теле көрүүчү. Албетте бүгүнкү жалпы мусулмандардын жума күнү менен куттуктайлы деп кесиптеш экинчи мейманыбыз дагы төрүбүздөн орун алып калган чагы. Азыр болсо биз ден соолук тууралуу сүйлөшөт экенбиз, кесиптеш көбүнчө. Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен биринчи саатыбызда айымдарга тиешелүү сулуулук тармагында сүйлөшсөк, эми ошол эле айымдардын ден соолугу тууралуу сүйлөшөбүз, кесиптешим. Келиңиз, мейманды тааныштырыңыз. Бүгүн өз ишинин мыктысы, айымдарга эң керектүү кесип менен алектенген гинеколог, узист Бурхан кызы Мээргүл эжекебиз келди. Саламатсызбы? Кутман таң. Саламатсыздарбы? Биздин кыргыз элибиз бүгүнкү маегибиз кыргыз айымдары үчүн, кыргыз эли үчүн өтө пайдалуу болот деген үмүттөбүз. Чоң рахмат. Алгачкы эле суроом, учурда гинекологиялык оорулардын кайсыл оору менен, көйгөй менен айымдарыбыздын көпчүлүгү кандай көйгөйлөр менен көбүрөөк кайрылып атат? Биздин айымдарыбыз көпчүлүк учурда жатындын өзүнүн өнөкөт болгон оорулары менен жана ошондой эле жатында пайда болгон миома илдети менен, аденомиоз илдети менен, ошондой эле этек кирдин бузулуу илдети менен көп кайрылып келишет. Канча жаштан жогору кайрылып атышат ушунда? Биз 18 жаштан жогору айымдарды карайбыз, бул жагы жаш чектелбейт. Эми этек кири деп калдыңыз, бул эмне себептен бузулат? Гормоналдык бузулуудан улам гана этек кири бузулаарын билебиз, андан сырткары да кандай эмелери бар, белгилери бар? Бул суроо өтө сонун суроо, себеби бүт айымдарга керектүү. Бизге күнүгө бул суроо боюнча да өтө көп айымдар кайрылат. Этек кири бузулуусунда бир эле гормондук бузулуу өзү себеп боло албайт, анткени сезгенүүдөн улам дагы болушу мүмкүн. Азыркы учурда стресстен этек кирдин бузулуусу аябай көп кездешип келет. Болгондо дагы жаш кыздар, турмушка чыга элек жаш кыздар өтө көп кездешет. Алардын дагы стресстен улам, айлана чөйрөдөгү таасиринен улам этек кирдин бузулуусу, анда дагы 1 ай, 2 ай этек кирдин кан токтобой келүүсү өтө көп кездешет. Мына эле ушул суроону утурлай, азыркы учурда мисалы үчүн баягы этеккер өзүнүн убактысынан көбүрөөк болуп кеткен да учурлар болуп атат айымдарда, же болбосо эрте токтоп калган учурлар болуп атат. Эмне себептен мына ушундайлар болот? Бул учурда жатынды толук текшерүүдөн өткөзөбүз. Албетте анализдер дагы, УЗИ изилдөөлөр дагы бизге жардам берет. Көп учурда этек кирдин токтобошу бул миома илдети менен аденомиоз илдетинин келип чыгышынан болот да. Бул илдет кээ бир учурда экөө чогуу жайгашып калат дагы. Ал учурда 1 ай, 2 ай, кээ бир учурда 1 жылдап этек кири токтобогон айымдар да кездешет. Мисалы алыскы райондордо кан токтотконго гана дарыларды ичип жүрүшөт дагы, алар жардам бербейт. Себебин дарылай алышпайт. Да, себебин именно келген себеби аденомиоз, миоманы дарылай алышпайт дагы. Ошондон кыйналып келишет. Бизге келгенде дагы өтө чоң миома менен, кээ бир учурда 20 сантиметрге чейинки жеткен миома илдеттери менен келишет. Бул учурда айымдын организминде аскандуулук болгондо дагы 4-чү степенине чейин келет. Анализдерден, УЗИлерден, керек болсо томографиядан текшерүүдөн өткөзөбүз. Бул учурда гемоглобин 60-70ге түшүп келет. Кан көп кеткенден айынан, Кан көп кеткенден улам, өтө чоң миома болгондон улам кан көп кетип, бул учурда биз өтө кылдаттык менен айымга керектүү жардам, кандарды куюп, операцияга даярдап, андан кийин операция жолу менен айымды дарылаганга аракет кылабыз. Бул ошол эле миома деп калдыңыз. Эмнеден пайда болот бул? Бул эт да, бул жатында жайгашкан эт деп түшүнсөк болобу? Бул залалсыз шишик деп аталат. Бирок бул илдет өтө көп кездешет дагы айымдарда. Азыркы учурда келип чыгушу медицинада так аныкталган эмес. Бирок кээ бирки оорулардан, мисалы үчүн стресстен улам, жатындын өзүнүн оорусу, аборттон кийин, операциядан кийин, стресстерден, гормондордун бузулуусунан деген божомолдор менен аныкталып келет. Ошондой эле айымдарды көп учурда изилдеп көргөнүбүздө аборттон кийинки айымдарда миома өтө көп кездешет да. Эмне себептен? Себеби аборт учурунда биринчи жатындын өзүнө инструменттер,
ошондой эле дары дармек менен колдонуп аборт кылышат. Андан кийин гормондордун бузулуусу дагы бул учурда чогуу кетет. Бул бир жылда деле пайда болуп калышы мүмкүн эмес. Акырындап 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл акырында отуруп жатында шишик, жатындын эндометриясында, миометриясында өзгөрүүлөр жүрөт дагы, ал жерде шишик пайда боло баштайт. Бул миома пайда болгондо мунун токтотуусу өтө кыйын болот. Дары дармектер бир аз жардам бериши мүмкүн, бирок чоң өлчөмгө келгенде бул операция жолу менен гана токтотконго болот. Операцияны кылгандан кийин кайра өнөкөткө айланып пайда болбойбу? Ошол менен токтоп калабы? Бул дагы биздин айымдарыбыздын келген көп суроо. Аны эч ким гарантия бере албайт. Мисалы үчүн операция жолунда миоманы алып жатында сактап калганга аракет кылабыз, бирок бул учурда дагы пайда болушу мүмкүн. Себеби жатындын өзүнүн эндометрия, миометриясы өлчөмү чоң болгон үчүн башка жерден дагы пайда болот. Биздин медицина өнүккөн, ошондой эле биздин клиникабыз дагы өнүккөн. Азыр эмболизация деген операциянын дагы бир жолу пайда болгон. Бул учурда эмболизация аркылуу жатындагы миоманы куратабыз, андан кийин уже пайда болбойт деп гарантия бере алабыз. Бизде болсо көрөрмандардан келген суроо бар экен. Саламатсыздарбы, Регион каналы. Мергүл айым, ишиңизге ийгилик. Гинекологиялык жактан жабыркап келем. Сиз менен байланышып кантип жолуксам болот деп 27 менен бүткөн абонент. Биздин номерлерибизди бүт жерден таба алса болот. Instagram баракча, TikTok баракчаларыбыздан дагы жүрөт. И биздин өзүбүздүн клиникада дагы сиздер дагы экранга жарыялап беребиз. Клиникаңызды дагы бир жолу баса белгилеп айтып коюңуз. Биздин Бишкектеги клиникабыз Авицина клиникасы. Авицинанын Бишкекте 5 клиникасы бар. Бардык жерде байланышсаңыздар болот. Ал эми Ошто бизде Кыргыз Орус клиникасындабыз. Ал жерде дагы биздин контакт номерлерибизди алсаңыздар болот. Ал эми бизди Мергүл айым менен жекече байланышып, өзүнөн бир кеп кеңеш сурайм деген көрөрмандар болсо, Instagram баракчасына Мергүл деп жазсаңыздар эле эжекебиздин баракчасы чыгат экен. Мына ошол жактан эжекебиз менен байланышып, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берсеңиздер, жооп берүүгө даяр. Анан азыркы учурда Мергүл айым, чынын айтсак, баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт деген жакшы кыргызча сөз бар го. Анан көпчүлүк айымдар баягы уялуудан, тартынуудан, анан баягы ооруну күчөтүп ийген мезгилдер болуп атат да. Ушундай сиздерге кайрылгандар болобу? Биздин гинекология хирургияга багытталганы үчүн бизде көп айымдар кайрылат, болгондо дагы жатындын түшүүсү менен. Атайын алыскы айыл аймактарынан кайрылышат. Анткени бизде айымдарда биздин менталитет өзү көп төрөөчү айымдар. Бизде тукум калышыбыз керек деп көбүрөөк төрөйт. Көп төрөгөн айымдарда, чоң төрөгөн айымдарда, кээ бирки алыскы региондордо кээ бирки учурда төрөгөндөн кийин разрыв болуп калабы, андан кийинки осложнениялар болуп калабы, айымга азыраак көңүл бурулат дагы, балага көңүл бурулуп кетет. Бул учурда айымдарда жатындын түшүүсү менен өтө көп жабыркап келишет да. Себептерин айтып кетсеңиз. Бул жатындын түшүүсүндө көп төрөгөн айымдар, чоң төрөгөн айымдар, ошондой эле төрөттөн чоң разрыв алган айымдар жабыркап келишет. Бул жатындын түшүүсү кээ бирки учурда өзү 4 стадияга бөлүнөт, кээ бирки учурда 4-үнчү стадияга чейин болот дагы. Мында жыныс-кыны сырткы жакка чыгып калат. Жыныс-кындын сыртына чыгып калган учурлар болот. Бул дегени биздин менталитетке өтө уяттуу көрүнөт, себеби ата-энесине, кайын журтуна айткандан дагы биздин айымдар уялат. Бирок бул оорунун өнөкөт болуп өтүшүп кеткени өтө жаман. Бул учурда айымдар заара кармай албай калат. Жатындын түшүүсүнөн улам жеке жашоосунда дагы көңүл бурулбай калат. Кээ бирки учурда келет, жоон ичегиге чейин жыртылат дагы, ал учурда жада калса заара турмак жоон чоңго дагы бара албай калат дагы, ал өзү келе турган болуп калат. Мындайча айтканда айымдар инвалид болуп калышат да. Жада калса чогуу үйүндөгүлөр менен дагы тамак жей албай калат. Себеби газ чоңдору ошол жерде эле дайыма чыга турган болуп калат. Биздин практикада дагы ушундай көп кездешет. Ал эми ушул жатындын түшүүсүн дарыласак болобу? Айыктыруу жолдору барбы? Бул учурда албетте бар. Биздин 10 жылдык
жумуш опытым менен бөлүшүп кеткенде бул 2000ден ашык айымдарга жардам бердик. Болгондо дагы жатындан түшүп калган айымдарга бул учурда операция жолу менен жынысқынын өзүнүн төрө электегидей калыбына келтирүү, жатынды көтөрүп, төрөттөн калган разрывдар, жана айткандай жоону жээкке чейин болгон разрывдарды калыбына келтирип, айымды кадимкидей жашоого кайтаруу. Бул операция кальпарофия, жаңы аталышы вагинопластика операциясы деп аталат. Ошол калыбына келтирип коебуз деп атпайсызбы? Аны төрөбөйм деп аял жыйынтык чыгаргандан кийин жасайсыздарбы же андан кийин дагы төрөгөнгө уруксатпы? Кээ бирлер ушундай түшүнүк бар да, аны жазаткандан кийин уже төрөгөнгө болбой калат деп калышат да. Жок, бул жерде ар бир айымга индивидуально консультация берилет да. Мисалы үчүн айым келгенде креслодон көрөбүз. Биздин практикада жада калса бирди төрөгөн айым 22 жаштагы айымга да жасалган. Анткени төрөт учурунда 4,5 килограмм төрөп, разрыв өтө чоң кеткенчен, жанагы айткандай саара кармай албай, чоңундагы газды да кармай албай келгендиги үчүн бул операцияны жасоого биз да мажбур болдук. Себеби жашоосу дагы уже эки жакка бөлүнүп аткан учуру. Бул учурда айым тандалбайт. Бирок жакшы жагы, ал операция жасалгандан кийин айым 2 жылдан кийин кесарево жолу менен төрөгөнгө болот. Анан кийин уже төрөп бүттүм болду. Бул пластикалык операция болгон үчүн төрөп бүттүм болду. Эми өзүмдүн ден соолугумду калыбына келтирейин деген айымдарга дагы жасасак эң сонун болот. Көп учурда баягы айымдар төрөттөн кийин жабыркап келишет, ушул гинекологиялык оорулар мененчи. Анан кандай бир кеңештерди айтат элеңиз? Төрөттөн кийин айымдар кантип бир ден соолугун чыңдаш керек, кантип өзүн карашы керек? Азыркы учурда биздин заман өтө өнүккөн заман. Мисалы үчүн бир эле дарыгерди карабай, интернет булактарынан да көп маалымат алса болот. Төрөттөн кийин эмес, мен төрөт кош бойлуулук учурунан баштамак. Ошондон баштап айтып берсеңиз. Кош бойлуулук учурунда жынысқында ар кандай бактериялар түшүшү мүмкүн, инфекциялар түшүшү мүмкүн. Ошол учурда жынысқындын разрывы төрөт учурунда башталат да. Кош бойлуулук учурунда ооруну убагында дарыланып калса, дени сак бала төрөлөт. Айымдардагы көп разрыв болбойт. Төрөттөн кийин жатыны дагы өзүнүн калыбына келет. Ошондой эле айымдарды профилактика катары өзү 6 айда бир жолу, жылына 2 жолу болуп калат. Сөзсүз гинекологдун көзөмөлүнөн өтүү керек. Эгерде оорусу бар болсо, эгерде оорусу бар болсо, анда 6 айды күтүп отурбайт, бара берет. Оорусу жок айымдарга жылына профилактика катары жылына 2 жолу сөзсүз көзөмөлдөн өтүш керек. Жогоруда жатынын түшүүсү боюнча 4-чү даражадагыны операция жолу менен кылабыз деп калдыңыз. Ага чейинки даражадагыларын атайын мындай көнүгүүлөр менен же болбосо калыбына келтирсе болобу? Болот. Бул учурда жатынын стадиясы өзү 4кө бөлүнөт. Биринчи, экинчи стадиясында фитнес, йогаларды сунуштайбыз. Аны залга барып эмес, үйдө деле онлайн жасаса болот. Бул процедураны, бул жасала турганы, бул өмүр бою жасала турган процедура. Мисалы үчүн 1 ай жасап, андан кийин жасап албай койбош керек. Ал эми 3-чү, 4-чү стадиясында бул учурда клиника пайда болуп калат. 3-чү, 4-чү стадияда уже заара кармай албай, дайыма табарсыктын оорусу болуп, өнөкөт болгон цистит оорусу менен жабыркап калган болот. Бул учурда 3-чү, 4-чү стадияда операцияны сунуштайбыз. Азыр эми 21-кылым замандын талабына ылайык ар кандай мындай операциялардын түрлөрү да чыкты да. Сиздердин клиникада дагы заманбап мындай кандай кызматтарды көрсөтөсүздөр? Кызматтарды көргөзөсүздөр? Биздин клиникада гинекологиялык бардык ооруларды дарылайбыз, ошондой эле гинекологиялык пластикалык ооруларды да, операцияларды да жасайбыз. Мисалы үчүн вагинопластика, лабиопластика, перниопластика деп коет, ошого окшогон пластикалык ооруларды, жана ошондой эле пластик хирург менен чогуу абдоминопластика, маммопластика операцияларын дагы чогуу жасайбыз. Азыр учурда жатынын түшүүсүнөн сырткары жанагы трубадан жабыркагандар дагы толтура да, ушул жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Эмнеден пайда болот трубанын? Бизде азыр көп айымдар кайрылат, кош бойлуу боло албай калган айымдар. Жатын түтүкчөсүнүн жабылуусу бул
секиндик, акырындык менен барат. Азыр бул үчүн толук айымды изилдеп көрөбүз. Бул вирустардан болушу мүмкүн. Жатындын өнөкөт оорусунан болушу мүмкүн. Кызмалынан баштап ооруп келип, акырындап барып жатындын түтүкчөсү жабылып калуусу. Бул учурда сөзсүз түрдө бизге рентген жардам берет. Гистеросальпингография деп коет. Айымдарды толук текшерип, анализдерди так баары таза чыга берет, бирок кош бойлуулук болбойт. Бул учурда жатын түтүктөрүн текшерип көрсөк жабык чыккан болот. Бирок медицинабыз өнүккөн азыр. Жатын түтүктөрүн ачууга дагы лапароскопия жолу менен ачып беребиз. Эгерде жатын түтүктөрү толук жабылган болсо, аны дагы бизге рентген көрсөтөт. Анда айымды үмүт кылдырбай эле сразу ЭКОго направление беребиз. ЭКО жолу менен айымдар төрөп алса болот. Чоң рахмат дейли кесиптеш, бүгүн дагы айымдарга пайдалуу бир өзгөчө маалыматтар болду деп ойлойбуз. Анан Мергүл айым, атайын убактыңызды бөлүп атартып келгениңизге сизге терең ыраазычылык билдирели. Анан жалпы айымдарга бир кеп кеңештериңизди, каалоо тилектериңизди бир туугандарга салам айтсаңыз болот. Сизге эркин микрофон берели. Сиздерге да чоң рахмат. Биздин маалыматыбыз айымдар үчүн өтө пайдалуу болот деген ойдобуз. Биздин кыргыз элинин баардык эле айымдарына, энелерибизге, эжелерибизге, сиңдилерибизге айтарым, дайыма өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар чың болсун. Айымдар дени сак болсо, балдарына дагы дени сак берет, дени сак жашоо бере алат. Ар дайым өзүңүздөрдү сүйүңүздөр, өзүңүздөрдүн ден соолугуңузга кам көрүңүздөр. Биз болсо сиздердин ден соолугуңуздар үчүн кызматта жүрө беребиз. Чоң рахмат дейли, кадырман теле көрүүчү. Мына бүгүн дагы өзгөчө эфирибиз дагы мына ушундай соңуна чыгып жаткан жагы. Албетте алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын деп сиздер менен коштошобуз кесиптеш. Ооба, дүйшөмбү күнү кезигишкенче саламатта калыңыздар. Аман туруңуздар.